Саясий жана социалдык маселелерди чагылдырган күндүн темасы назарыңыздарда. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз кече жакын деле социалдык тармактарда талкууга алынып жаткан сүт маселеси болмокчу. Анда өзүңүздөр буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой эле сүттү Чүй облусунун фермерлери тийиштүү тараптар алып аны аң дөңгө төгүү боюнча дагы социалдык тармактарда бир катар видеолор тарап кеткен. Бул боюнча кече жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары дагы Бакыт Төрөбаев чукул жыйын өткөрүп, тийиштүү тараптардын бардыгын чакырган жайы бар эле. Биз сиздер менен дал ушул теманын тегерегинде Азамат Мадамбеков агабыз менен Кыргызстан сүт өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы менен талкууламакчыбыз. Деги эле бул сүт маселеси Кыргызстанда буга чейин деле болуп келген. Мындан ары дагы болтурбоо үчүн жана дагы ошо сүттү дагы эле мындай жөнөкөй эле төгө турган дагы жер жок экендиги боюнча дагы сөздөр айтылып келет. Азамат ага, эң алгачылык эле суроо жана жогоруда айткандай эле ушу сүт жарабай калса эми ошону төгө турган дагы жерибиз жок деген дагы сөздөр айтылып жатат да. Бул эми чын айтканда деги эле такыр эле мындай орусча айтканда условия деп коет. Жоктугунан кабар берет да, чынбы? Саламатсыздарбы? Алгачкы. Бул суроо боюнча мындай, кече болуп өткөн жыйында мен биринчи жолу ушуну уктум. Ошол жыйында. Ошо сүт төгүүчү мындай жайлардын эгер жарабай калса сүт төгүүчү жайлардын жоктугунан негизичи. Эми баягы адам баласы оюна келет да, бул сүттөн ак да. Ооба. Ак эмге. Акты төкпөйт дейт. Акты төкпөйт дейт. Анан ошонун негизинде же кандай, же бул мурун караштырылган эмеспи? Ошондуктан атайын төгүүчү жайлардын жоктугу мени чындап айтканда кичине таң калтырды. Сиз өзүңүз ушул мисалы ушу сүт өндүрүүчүлөрдүн катарындасыз да, анан ушу социалдык тармактардан сиз деле ошол видеону көрдүңүз да, мисалы төгүп аткандыгынчы. Анан ал дагы өзү комментарий берип жатат, эмне себептен төгүп жаткандыгы боюнча. Анан сиздин оюңуз кандай? Жок, бул ойдон зыяда биз буну тактап, териштирип көрдүк. Эмне экен, кандай экен. Эми мындай, жылда эле сүт төгүлөт. Чындап айткандачы. Соц тармактарда бул дайыма эле көрсөтүлөт. Өткөндө төгүлгөн сүт биринчи тарап кеткен, соц тармактарга тараган биринчи видео ал былтыркы төгүлгөн сүт болчу. Буну эми мындай да, адам баласы ушундай экен да, негизи. Тагыраак былтыркы видео. Ал былтыркы видео. Бирок анын эртеси күнү 1 май күнү чыккан дагы бир видео бар. Ал ошол 1 май күнү төгүлгөн чынында сүт. Ошол эле арка, суу аккан. Бирок мындай да, эми бул сүт төктү, төгүлбөдү, маселе анда эмес. Чындап келип айткандачы. Маселе бул жылда болуп келе жаткан маселе, окуя. Ушул убакытта, жазгы мезгилде. Буну эми мындай тереңирээк караштырып келгенде 30 жыл ичинде сүт тармагы өкмөт тарабынан каралбай келген. Чындыкты эле айтайлы да. Каралбай келген, көңүл бурулбай келген. Бул дагы ички өндүрүштүн бир түрү да. Мындай айткандачы. Анан азыр ички өндүрүшкө басым жасайлы, ошакты колдойлу деп эле айтып атышат. Анан эми кандай кадамдар? Бул мисалы мындай да, азык түлүк коопсуздугунун алгачкы продукт деп коебуз, азыктарынан бирөөсү сүт. Вот. Анысы деле мына кластерное развитие деп азыр ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошол жерде 9 кластердин ичинен бирөөсү сүт, мисалы. Өзүбүздүн элибизди өзүбүздүн эмебиз камсыз кылып, баягы мекенибизди сүт жагынан, сүт азыктары менен. Бул основной азыктардан бирөөсү да, өзүңөр билгендей. Анан берки кичине мен бөлүп койдуңар, берки суроо келе турган болсок, буну баарды түшүнүш керек да, негизичи. Мындай ортодон же башынан же аягынан эмес, буну алгачкы башталыш жеринен башташыбыз керек. Мына сүт тармагына 30 жыл ичинде көңүл бурулбай келди өкмөт тарабынан. Кредит берилип коет, бирок целенаправленный кредит эмес. Мисалы, мал чарбачылыгына, айыл чарбачылыгына депчи. Бирок конкретно көңүл бурулган эмес. Ошондуктан 30 жыл ичинде сүт тармагындагы оюнчулар өздөрү менен өздөрү системаны куруп алган. Дүйнөлүк система эмес. Дүйнөдө мисалы бүгүнкү күндө биздин
система менен дүйнөдө өнүккөн мамлекеттердеги сүт тармагындагы системаны караштырып көрсөң эки бөлөк да, мынтип айткандачы. Ошонун айыбынан 30 жылда ошол тармак өзү менен өзү болуп келген үчүн бүгүнкү күндө эмес, жылда көптөгөн суроо маселелер туулат. Система негизи туура эмес иштеп калганда, мисалы, мен буну да кече уктум. Регламент боюнча bir завод бар, бул Советтер Союзунан бери келген өзү негизи тартип. Bir завод бар, bir ферма бар. Билесиңер да, колхоздор бар болчу Советтер Союзу маалында. Келип туруп, эми келишимге карата. Же завод өзү алып кетчү, түздөн түз, колхоздордон, фермалардан, же фермер, колхоз өзү ташып алып барып берчү. Бүгүнкү күндө ошол регламент дагы эле бар экен. Бирок баягы 30 жыл кагаз түрүндө же кандай болбосун бар экен да, алчы. Ошону пиштеш керек. Мен айтып атпаймынбы? Бул Советтер Союзу малына чейин болуп келген, тарагандан кийин бузула баштаган. Эмне үчүн колхоздор жоюла баштады, фермалар жоюла баштады. Ошонун негизинде баягы биздин ата-бабалар мурдатан бери, эскиден бери мал жан менен келген. Туурабы? Биздин бул каныбызда бар. Ар бир үйдө бүгүнкү күндө кайсы жерге барба, бирден, экиден, үчтөн малы бар. Колхоздор жок, фермалар жок бүгүнкү күндө. Сөздүн ачыгы жок. Бирөөсүн көрсөткүлө, жок. Ошондуктан тарап кетти. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы подворье деп коебуз, орусча айткандачы, үйүндө багып, сүтүн саап, 2, 3, 4 уйдан ошонун акчасына сүтүн өткөзүп, ошонун акчасына бүгүнкү күндө көптөгөн биздин элибиз айыл жергесинде үй бүлөсүн багып, кошумча киреше кылып келатат. Эми ойлогула. Советтер Союзу тарады, колхоздорду жоюшту, талаптоношту, жок болду. Бирок биздин ата-бабалардан келаткан ошол салт негизинде бир үй бүлө балким 3 уйунан аш барса 15-20 литр саасын, кантип 20 литрди, мисалы, кара балтаны алайлы. Кара балтадан барып тетик кантка 20 литр үчүн тапшырып бере алабы? Бере албайт да, алып бара албайт. Же кант сүт, мисалы, кант сүт алайлы, кант дегенден кийин. Кант сүт барып 20 литрге барбайт да. Эмне үчүн барып келген жолуна эле бензинге эле көп акча кетип калат. Ошонун негизинде заготовитель деп коебуз. Баягы коллектор. Элден сүт чогултуп алып барып жаткандар. Заводко түздөн түз. Мына ушул жерден уже система, механизм бузулганда, бир да өлкөдө мындай система жок да. Бирок бизде айласыздан болуп келген бул түзүлүш система болуп калды. Көрдүңөрбү? Эми бүгүнкү күндүн көйгөйлөрдөн бирөөсү, мисалы, өткөнкү болгон окуя, жылда болгон окуялар. Ушул мезгилде. Сөзгөр алчы. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде кыскача дал ушул теманын тегерегинде кабарчылар жазган сюжет бар эле, андан кийин эфирибизде улантсак. 1 майда Чүй облусунун Ысык Ата, Кант, Аламүдүн жана Сокулук райондорундагы Токмок, Шопоков шаарларындагы малчылар сүтүн сата албай, сууга төгүп жаткан тартылган тасмалар социалдык тармактарга тараган. Мындан улам Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Чүй облусунун фермерлери сүт продукциясын кайра иштетүүчү ишканалардын өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Анда айыл чарба тармагындагы көйгөйлөр, сүт өткөрүү, анын сапаты жана баасына байланышкан кырдаал талкууланды. Сүт алган компаниялар менен элдин ортосунда продукцияны кабыл алуу жана анын сапатын баалоо боюнча бирдиктүү стандарттын жоктугу, ушундан улам талаш тартыш жаралып жатканы айтылды. Бул мындай айтканда бир системага түшпөгөн жагдай экен да. Буну система кылып коюш керек. Бир эреже жасап койсок, ушунда ар жылы бул көйгөй чыгып атыптыр да. Ушу система жасап койсок, анткени эмдиги жылда чыгып калышы мүмкүн да бул көйгөй. Жыйынтыгында кызыктар тараптардын катышуусунда 2 жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынды. Биринчиси кайра иштетүүчү ишканалар менен продукцияны тапшыргандардын ортосунда сүттү кабыл алуу жана анын сапаты боюнча стандарттарды иштеп чыгат. Экинчиси эки тараптын ортосунда түзүлүп, өз ара иштөө эрежелерин жана шарттарын аныктайт. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда көрдүңүздөр, маселенин кандай болуп жаткандыгын жана мунун маселени чечүүнүн жолу кандайча чечиле тургандыгын министрлер кабинетинен эмнедешкендигин. Анан Азамат мырза, сөзүңүздү уланта бериңиз.
Жаңа азыр эле келатып бир чоң маселенин башын айтып келе жаттыңыз эле. Алгачкы бир нерсени түшүнүш үчүн ошо түпкү тамырын түшүнүш керек да. Анан кийин чечүү жолу үчүн, анан кийин чечүү жолу үчүн, анан кийин ошондо элибиз түшүнөт да. Эми баягы жана айтып келаткандай, ошонун негизинде бүгүнкү күндө курулуп келген системада азыр эмне болуп атат? Фермер, сүт өндүрүүчү, производитель, андан кийин андан чогулткан заготовитель, сүттөрдү чогултуп элден чогултат. Андан кийин келип туруп переработчик. Бул биздин өндүрүшчүлөр. Сүт азыктарын. Ошо келип төгүлөт. Эмнеге мисалы өнүккөн өлкөлөрдө же баягы Советтер Союзунда эмнеге сразу фермер менен переработчикке түздөн түз сүт өтчү? Эмне үчүн дегенде сүт бул азык да. Тез бузулуучу азык. Канча көп колдон өтсө, куюштурулуп берсе, эми буга мындай акылдын деле кереги жок да, мындай жөнүнө ойлоп түшүнүп билип койсо болот. Ошончолук сүт сапатын жоготот. Белок, бактерий, кычкылдыгы көбөйөт, кислотность деп коебуз. Наркы берки, туурабы? Кышкы мезгилинде эмнеге мындай көйгөйлөр болбойт? Эмне үчүн? Суук. Суук жардам берет. Жайкы мезгилинде башталат да көбүнчөчү. Эми бунун эки себеби бар. Азыр айтып берем аны. Ошондуктан канчалык көп колдон өтсө, нары бери куюштуруп берип. Анын үстүнө бул жерде бир эле ферма. Чоң колхоз. 1000 деген уй. Бир жөнөткөндө бир канча тонна бир жөнөтөт. Охладительный резервуарда муздатып. Үйдөн подворье дебедимби? Биздин айыл жеринде үйлөрдөн. Чогултуп келип. Чогултуп келгенде эми ойлогула 20 литр жактан, 30 литр жактан, 50 литр жактан канча сүт, аралаш сүт топтолуп атат. Көрдүңөрбү? Бунун да зыяны бар сүттүн сапатына. Мына система эмне алып келип койду да. Ошонун негизинде анан заготовитель топтойт дагы, анан кийин келип туруп карабалтадан мисалы кантка канча саат өзүңөр айткыла. Келиш. Канча саат? 1-2 саат созулат, туурабы? Жолдун пробкасына азына күн ысык. Эми ойлогула. 2 саат ичинде ошол сүт келгенче келип туруп, анын үстүнө ким кандай саады, кантип саады, бул өзүнчө бир маселе. Муну өзүнчө элибизди баягы үйрөтүп, сагын ыкмасын, тазалык ыкмасын. Ал өзүнчө маселе да. Бирок аны жөн кое турайлы. Ошентип келгиче сүттөр жайкы мезгилинде көбүнчө кычкылдыгы, кислотность көбөйүп кетет. Көрдүңөрбү? Эми завод. Мисалы өзүңдү ал, заводдун ордуна коюп көр. Ошончо акча салдың, ошондой кымбат оборудованияларды алдың, сүт азыгын жасап атасың. Келип туруп, ал болсо биздин элибизге келип, балдарыбыз, шаарда жашаган элибиз ошону алып ичет. Туурабы? Жоопкерчилик анын мойнунда. Жоопкерчилик переработчиктин мойнунда болуп атат. Кандайдыр бир. Ошондуктан бул жерге келгенде сүттүн сапатын текшеришет. Биринчи Атайын сүттүн дүйнөлүк стандарттары бар. Премиум класс, стандарт класс, анан иштетүүгө жараксыз деген. Көрдүңөрбү? Эгер иштетүүгө жараксыз сүт болуп калса, келип переработчик албай коет. Сен жакшы көзүң же сулуу келбетиңе карап кел деп албайт, болбойт ал. Көз жашыңа карабайт. Карабайт. Караганда эмне? Анда биз балдарыбызды тиги биздин жарандарды улабайбызбы? Ал кантип жасайт? Анын үстүнө болбойт дагы, андан сүт деле болбойт, сүт азыгы болбойт негизи. Көрдүңөрбү? Маселе ушунда жатат. Ошентип албай койгондо, келип туруп эми баягы добросовестный, орусча айтканда, и недобросовестный ишкерлер бар да. Бардык жерде, бардык тармакта. 5 кол тең эмес да. 5 кол тең эмес. Анан келип туруп ошондой сүт экенин биз сураштырдык. Мен мисалы бүгүнкү күндө жана башына тааныштыра кетпедим. Молочное объединение Кыргызстана деген ассоциация түзгөнбүз. Сүт өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы Кыргызстан. Ошонун төрагасы болом. Анын үстүнө азыр кластерный развитие жана айтып кеттим башында, ошонун жетекчиси болом, руководитель. Баягы бул маселелер, бул көйгөйлөр ортого чыкканда сразу мен керектүү жерлерге звонок еттим. Үмүт, кант сүт, наркы берки, эмне болду байкелер депчи. Тагыраагы бул жерде баанын маселеси деле жок.
Бага кийинирээк аз келебиз бир аздан баа маселеси. Эки маселе деп жана айтып кетпедимби? Вот бирөөсү сүттүн сапаты. Ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин, маалыматты алгандан кийин, анан кийин мен керектүү жерлерге буну жеткиздим. Байкелер, мындай экен. Бул жерде интрига бар. Бул жерде атайын элдин оюн бузуш үчүн ошо недобросовестный заготовитель дегенибиз ба, сүт ташуучу. Ошол туура эмес маалыматты жиберип, бунун үчүн атайын чара көрүлө деп керектүү жерлерге айтылды. Вот, маалымат берилди. Ошонун негизинде чара көрүлдү. Кагырак ошондо бузулган сүттү алып келип, эгер ал фирманы албай койсо, кайра элге мынакей албай жатат деп баага такап бир интрига жараткан жагдай уюштурган экен да. А болбосо, бунун жол жомосу бар да. Биз баягындай правовой ушуга токтосоңуз. Жол жомосу бар. Сүт бузулса, бунун жол жомосу бар. Аны кичине ойлонуш керек. Акылды иштеш керек. Телегөрүүчүлөргө ошо айта кетсеңиз ушул боюнча. Жол жомосу кандай мисалы? Алдың, топтодың, менет кылдың, иштедиң, сөз жок. Бирок сен ошону алып келип, бир жерде бирөөнүн, балким бирөө фермер ириген сүтүн куюп жиберди. Сен аны байкабай калдың, ошонун сүттүн баары бузулат. Сен аны байкабай калдың. Бирок сен топтоп атасың, ал сенин жоопкерчилигиң. Алып келдиң дагы, завод албай койду. Мына деп турса текшерип. Сен заводко суроого акың бар. Эмне себептен албай атасың деп. Завод айтат. Мына дейт, ал эмне үчүн алардын лабораториялары бар, алар текшерет. Эксперттин жыйынтыгын көрсөтөт. Көрсөтөт. Жир, белок, майлуулуу, белогу, кислотность, суу кошулдубу, нар кошулду, берк кошулдубу, ар кандай нерсе чыгат. Ошону көрсөтөт, мына ушул себептен дейт. Хорошо деп туруп, эмне үчүн завод милдеттүү эмес да сенден алыш, ал частная собственность, өкмөттүк эмес да. Кааласа алат, кааласа албайт. Контрагың тем более жок болсо, контракт. Негизи контракт түзүлүш керек. Контракт түзүлдүбү? Контракттагы пункттарга сен уже жооп бересиң. Контракт түзбөй түз алып келип атасыңбы? Анда сен эчтеке дей албайсың заводко. Завод кабыл алат же кабыл албайт. Сүтүң сапаттуу болсо кабыл алат. Сапаттуу эмес болсо кечирип кой дейт. Мен муну элге берем эртеңки күн дейт. Жасап сүт азыгын. Ошонун негизинде сен кагазды алып аласың дагы, аласың. Видео тартасың, тарт. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар, телефон бар, туурабы? Тартасың да, укмуш тест тарайт. Сразу жөнөтүп кое аласың. Ошонтип туруп, алгындагы бир күн өткөзбөй, 2 күн өткөзбөй, ошол эле замат далилдешиң керек. Эмне үчүн сен бир нерсени ортого таштап атсаң, ошонун дайыма далили болуш керек. Далили болмойун сайын ишенүү болбойт. Мына ушуга көнүшүбүз керек биз. Аласың дагы сразу, мына биздин филармониянын адресин эсте жок, Каптал жагында лаборатория бар. Чийки сүттү текшерүүчү. Ошолор өкмөттүкү. Ошого алып барасың дагы, өкүлдөрдү чакырасың, лабораториянын өкүлдөрүн. Өздөрү келип, сен эмес. Эмне үчүн сен алып барып, мына мен алып бартам десең, ал шектүү болуп калат. Эмне үчүн балким сен башка жерден таза сүттү ала койдуң дагы. Түшүндүм. Көрдүңөр? Таза сүт ала койдуң. Жерде көрүш керек экен да. Ошол жерде келип туруп лабораториянын өкүлү келип туруп өзү чыгып, ошол цистернадан өзү алып туруп, өзү алып кирип кетиш керек. Результатын күтөсүн. Результатын действительно сен сүтүң сапаттуу болуп, завод албай койгон болсо, анда сен баягы прав дегендей. Бирок сүтүң ирип кетсе, сен аны билесиң. Анда кечирип кой. Сен элди, балдарыбызды, биздин элибизди уулаганга эч кандай акың жок. Бүттү, чекит. Анан келип туруп интрига жаратуу бул туура эмес. Ал эми макул ар кандай болуп эмеспи жашоодо. Сүт бузулуп кетти дейли. Каяка алып барат? Эмне кылса болот? Мисалы эми чындап айтканда бузулган сүттү мындай да, бул сүт бактерия өтө катуу көбөйөт. Бактерич, сүттөч, ошонун негизинде баягы стандарттар бар дебедимби? Жараксыз стандарт класс болот дегенде премиум класстагычы. Эң мындай Европа өнүккөн мамлекеттердин деңгээлинде. Эми баягы жараксыз сүттү негизи бир нерсе кылып, аны сатып, бул убалда мен оюмчачы күнөө да. Элдин күнөөсүн аласың да. Адам иманы болсо, кичине адамда ишенич болсо, андайга барбайт деп ойлойм да. Сен ошончо тоннаны талаага төгүш керекпи? Ушу маселе кандай кылабыз? Жок, санэпидемстанция бар. Санэпидемстанция барасың, кайрылышың керек. Кайрыласың, ушундай болуп калды.
буну төйүшүм керек деп туруп, санап билим станциянын өкүлдөрү ансы деле эметип коет, көрсөтөт өздөрү кайсы жерге төйүш мүмкүнчүлүгү бар экен. Алар эмне үчүн протокол түзөт, наркы берки кылып коюп, мына бул мындай паланча мындай кылды, туура жумушун аткарды деп. Ошондо болду, ошол тууралуу. Ан келип элге келип калып эле. Эми баа саясатына бир аз токтолот өтсөңүз. Баа эми бул жерде кичине баа менен эметкендер бар. Ушу баанын айыбынан эметип атышат депчи, түшүрүш үчүн депчи, нарк берки. Мындай баа карагыла. Буну да түшүндүрүш үчүн, элибиз түшүнүш үчүн, бул да өзүнчө терең маселе да. Бул мал чарбачылыгын билиш керек да. Кышкы мезгилинде тоют жок, жашыл тоют жок. Билесиңер. Көбүнчө жайкы мезгилинде тоют даярданылат, 1 жылдык. Бул баягы жакшы болуп турган, жакшы мындай туура ыкмасы да 1 жылдык тоютту даярдап коюш керек да негизичи. Жайын карабай. Жайында чөп чыгат, мен бадага жөнөтөм, талаага жөнөтөм эмес. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө бул бизнес да. Бада деген түшүнүк жок мындай айтканда. Ал жакта жок. Ал жакта ферма бар. Советтер Союзунда болгондо колхоз фермалар кадимкидей. Бир адам заниматься этет, калган эл аны менен алек болбойт. Мында мал салы жок. Бир эле ферма, ошол ферма алып барып келишим негизинде тартип бар да, мынтип айткандачы, келишим негизинде сүт тапшырат. Вот. Эми ал жакты өтүп кеттик, уже түшүндүрүп бердим. Эми баа маселесине келгенде алар 1 жылдык, бул бизнес да, сүт тармагычы. Сүт бизнес. Ошондуктан раз сен мен дайыма айтам, бул станок, жандуу станок. Сен берип атасың, сага бияктан кандай десем, сага бир азык чыгарып берип атат, сүт азыгын. Көрдүңөр? Вот, ошондуктан бул бизнес да. Эми буну бизнес катары карай турган болсок, сен ошол уйдан максимум сүт алышка аракет кылышың керек болот. Туугандан баштап кийинки тууганга чейин. Бул 10 ай. 10 ай. 1 жыл деп коелу. 1 жылда ошол уйдан максимум сүт алышың керек. Максимум сүт алыш үчүн, иштетиш үчүн тоюттун стабильный рацион деп коет. Тоюттун сонун кылып, өзгөртпөй, тең өлчөй даярдап 1 жыл бою ошону беришиң керек. Баягындай эмес да, мисалы, кышында сен силас наркы берки бердиң, чөп саман жемпем, жай келгенде аларды токтото коюп, сразу чөпкө чыгарып бердиң жашыл. Эмне үчүн дегенде, станокто атпайм. Өзүнчө бир робот да, мынтип айткандачы, Кудай жаратканчы, ошончолук сонун нерсе, адамдардай да. Ошол жеп аткан, кыш мезгилинде жеп аткан тоютту организм код алат дагы, ошого жараша сүтүн стабильный берет. Бир өлчөй. Келип туруп сен рационун бузуп жибердиңби, алмаштырып койдуңбу, ошого приспособление кылганга чейин 15-10-15 күн өтөт. Организм, уйдун организми. Анын үстүнө бул эми уй мындай да, биз мисалы азыктарды жегенде эмне болот? Дайыма магазинге барганда карайсыз го, килокалорий мынча, протеин мынча, майлуулугу мынча, наркы мынча деп ар бир азыкта аннотация жазылат го. Уйлардыкы деле ошол. Жөн эле чөп эмес, чөптө протеин бар. 6-7% беде чөптө. Мисалы силаста, чыкты тоютта 16% туура даярдасаң. Мисалы жемде өзүнчө минерал, витаминдер, наркыда өзүнчө, беркиде өзүнчө. Мисалы шот деп коет, протеин 36%. Көрдүңөр? Ушундай нерселер менен клетчаткасы, наркысы, беркиси ошо менен келип туруп, уй ошону жегенде ошону сиңдирип, анан сүтүн берет. Эми карагыла, силер ошону берип атасыңар, тоюттун сонун дейли. 20 литр берип атат. Келип туруп жашыл чөпкө чыгарып бердиңер. Жашыл чөп өзү жакшы, протеин өтө күчтүү. Бирок баары өзгөрүп болот дагы, же түшүп кетет, же көтөрүлүп кетет. Көбүнчө көтөрүлүп кетет. Негизи түшүп кетиш керек. Эмне көтөрүлүп кетет? Эмне үчүн кышында биз тоютту жакшы даярдай албай жатабыз бүгүнкү күндө. Көрдүңөр, даже сила, синаж деген нерселер бар. Ошону элибиз дагы эле билбей жатат. Эми 2-3 малы болгон, үйүндө мал болгон эми даярдабайт да келип туруп. Жана баа боюнча кийинче тактоо иретинде дагы да, айрым фермерлердин айтуусунда биз ошо 30-40 сомдун тегерегиндеги баага берип жатсак, алар ошо сүттүн литрин 70-80ден сатып жатса, 2 эсе баа көрүп отушпайбы? Жок дегенде бир аз көтөрүп койсо деле туура болот эле деген сыяктуу пикирлерин айтып атпайбы? Мен мындай дедим Темирлан жана башындачы, бир маселени түшүнүш үчүн түп тамырынан келиш керек. Ортосунан келип кире койсоң эл түшүнбөй калат.
Мен ошого азыр түп тамырынан келтем. Туура ыкмасы мененчи, мүмкүн болушунча кыскартып мындай кыска айтышка аракет кылып атам. Ошентип жайкы мезгилине келгенде чөп чыгат дагы протеин, Кудайдын берген жашыл чөптө протеин көп. Ошону жеген мал сүтүн көбөйтөт. Негизи кышында көп болуш керек. Сонун тоют даярдасачы. Бул мен билген практикада маселе да. Эми андай болбогон үчүн ошол жайында келип көбөйүп кетет. Кышка караганда сүт бул биринчи маселе. Буну эске алып койгула. Экинчи маселе, кыштагыдай сен жайында тоют чөнтөгүңөн каражат кетирбейсиң. Бул экинчи маселе. Эмне үчүндө өсүп жаткан чөптү бекер уй жеп атат. Үчүнчү маселе, кышында сен жок дегенде жемди даярдап жем бересиң. Арпа мисалы. Арпа сүттүүлүктү көбөйтөт, майлуулукту көбөйтөт. Көбөйткөн элементтерден бирөөсү. Жайында жайга чейин арпаң төгөм калат. Уже жайында сен бербей деле каласың. Көпчүлүк бербей калат. Берки анс деле жашыл чөп ал сулуу келет. Ошондуктан майлуулук түшүп кетет сүттүн. Кышында майлуулук жогору болот, сүттүн жайында дайыма төмөн болот. Заводдорго майлуулугун жогору болушу абзел. Көрдүңөрбү? Мына ушул критерийлер, ушул маселелер келип туруп, жайкы мезгилде заводдордун сүттүн баасын түшүргөн себеби ошол. Бул 30 жыл бою ошондо болуп келатат, мындан нары деле болуп келет. Пока биз системаны курмайынча. Жок дегенде Турциядай. Мисалы Турцияда окуп келдим. Мисалы Турциядагыдай. Баанын түшкөн эмесин түшүндүк да. Күзүндө көтөрүлөт, жазында түшөт. Майлуулукка жараша көтөрүлүп түшөт турбайбы? Конечно, алар базис деген нерсе бар. Өкмөттүн койгон токтом менен 3-4 базис менен мынча сом менен алынат. Ошол 3-4төн май жогорубу, баа көтөрүлөт. Төмөнбү, баасы түшөт. Маселе ошода. Анан кийин да баа боюнча бир нерсе метейин, анан мисал берейин. Баа боюнча мисал бүгүнкү күнгө чейин былтыр мен муну өтө жакшы билем. Эч ким эчтеке дей албайт. Көптөгөн фермерлер кышкы мезгилинде 30 сом баа болсо деп үмүттөнүп келген. Кышкы мезгилинде. Жайында бул 16-17 сомдон 22-23 сомго чейин чыкчу. Ошо түшүп кетчү. Кыш келип кайта көтөрүлүп 27, 26, 28 болду. Мына былтыркы кургакчылыктын айынан болду. Сүттүн баасы 42 сомго чейин чыкты. Карагыла. 30 сомду үмүттөнүп жүргөн фермер бүгүнкү күндө 42 сомго чыкты. Жакшы болду. Бул жакшы бир жагынан жаман. Медальондун эки тарабы бар эмеспи? Жакшы, жаман жагы. Жакшы жагы баягы тоюттун кымбатчылыгынан кичине фермерлерибиз ошол сүттүн акчасына өзүнүн малын сактап калды деп койсок болот. Туурабы? Туура. Анан кийин сойбой, сатпай. Эми азырына жаз келди, баасы акын түшүп атат. Биз өткөндө сүйлөштүк, заводдор менен 28-30 арасы сом бүгүнкү күндө болушу туура болот деп эсептелди да. 28-30 сом караба, жайкы мезгилинде. Мурдагы жылдары, буга чейинки жылдары 16, 22, 23 сом аралыгында болчу. Жайкы мезгилде азыр 28-30 аралыгы жакшы деп турабыз. Нешүнден тоютту тышкардан жеп атат да, адам чөнтөгүнө кеткен жок. Заводдор деле ойлош керек да. Сен калп эле бакырып чакырып берсең, завод эртең күн токтоп калса, конкурентно способный болбой. Мына Россия, Белоруссиядан канча сүт азыктары келип атат. Туурабы? Аларга туруштук бере албай завод жабылып калса эмне кыласың? Кышында жайында мындай кичине ой жүгүртүш керек да. Ошон үчүн алгачкы өзүбүздүн өндүрүштү колдош үчүн балансты табыш керек. Ошол баланс бүгүнкү күндө 28-30 сом деп туура көрүлүп атат. Мына мисалы. Бирок эми биз адам баласы экенбиз да. Жакшыга тез көнөткөнбүз дагы. Анан келип туруп баягы жаманга көнө албай калат экенбиз да. 42-ге чыккандан кийин азыр мына түшүрүп атышат. Болбосо 30га кыш мезгилинде жетишпей жүрчү элек. Мына көрдүңөрбү? Каяктан каяка. Көрдүңөрбү? Эми ошо жайында 30 кышкы мезгилинде эңсеп жүргөн 30-28ге түшсө ошого нааразы болуп атабыз. Мына ошо бул мен оюмча кичине туура эмес да. Туура эмес багыт. Ошого кичине инсап керек. Ойлонуш керек. Аны деле ойлонуш керек. Завод болбой калса, сен сүтүн ким алат эртең күнү?
ошондо анан төгө баштайсың. Жогоруда мисалга келейин же убактыбыз барбы? Бар. Мисал турса бул бааны эми бул эми бияк түшүнүктүү да эмне болгон, каяктан каяка. Эми мисалы бунун жолу кандай? Бул сүт тармагын иретке келтирүү жолу 30 жыл өтө чоң убакыт. Келип турсаң 1 жылда буну оңдай албайсың. Ошондуктан фундамент, ар бир нерсенин фундаментинен башталат эмеспи ар бир нерсе. Фундамент канчалык бекем болсо, ошончолук калганы бекем болот, үстү бекем болот. Сүт тармагында алгачкы иштин, жумуштун башталышы бул фермерден башталат, производительден. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде ферма мындай нормальный жок да, баягы айтып кеттим го, фермердик чарбалар, племенной хозяйстволор. Мына ушуну жаратышыбыз керек алгачкы. 42 сомго эмне чыкты? Эмне үчүн тойт кымбаттап кетти? Эл бага албай, малын сое баштады. Ушуну министрлик, айыл чарба министрлиги көзөмөлдөйт эмеспи эми? Фермерлерге кандай жардам, көмөк көрсөтө алат? Мына азыр бүгүнкү күндө буйруса ошол көмөк көрсөтөм. Биздин экономика мындай күчтүү эмес да, билесиңер. Күчтүү болгондуктан азыркы өкмөт колдон келишинче мурдакыларга салыштырмалуу, мен салыштырмалуу айтып атам. Мурдакыларга кыйла мындай жардам берип атат, сөздүн ачымына кластерный развитие. Ошонун алкагында акча бөлүнүп атат. Ошол деле кандай жардам? Мисалы ушул кластердик өнүктүрүү боюнчачы, кече жакында эле дагы ушул акчаны, ошо насыяны алууда чоң министрлер кабинетинде иштеген кызматкерлердин, депутаттардын, фирмалардын фамилиялары, ат жөнүнө чейин ошо депутат айым көтөрүп алып чыкпадыбы? Анан сиздерге кандай таасирин деп атат? Тагыраак ушу сүт багытына бөлүнгөн акча даректүү жеттиби? Так ошол сүт багытында гана иштеп алып, иш алып бара турган фирмаларга жеттиби? Темирлан, кара, мен уруксат болсо мындай дейин. Мисалы мен көп байкайм да, телеканалдарданчы кабарларды карап, күнүмдүк маалыматты билип турушуң керек да. Анан көп учурда ушу журналисттер мындай да бир маселе аягына чейин жетпей эле ар жактан мен көп байкадым. КТРде, Алато бардым да, НТС бардым да байкайм. Баягындай күндүн темасынын мазмунуна жетпей калып эле башка тема өтүп кетебиз да. Мына кластерлык жумуш боюнча, ушул маселе боюнча кааласаң, бир күн отурайлы, башка бир күн чакыр, келейин ошол боюнча конкретно талкуу. Эмне үчүн баягындай кыска. Жок, мындай болот да, бул жердечи мен суроомдун дегенкисичи, депутаттар деле айтып атпайбы, ошо дыйкандарга, өндүрүүчүлөргө, ошо карапайым калкка да бөлүнгөн акча бир чоң көпөстөрдүн чөнтөгүнө кетпеши керек. Сөзсүз түрдө ошо өндүрүүчүлөргө, дыйкандарга берилиши керек деген талаптарын айтып атышпайбы? Ошол талаптар аткарылдыбы, аткарылып атабы? Сиздерге даректүү жетип атабы деп атам. Кластерный развитие башталды элек. Акча бөлүнө элек. Ошол себепти түшүндүрүш үчүн өзүнчө бир программа түзөлүп, ошол күн чакыр эл билсин. Конкретно айтып берейин. Каерден эмне болуп атат, кандай болуп атат. Азыр болсо, баягы мисал калып кетти кара. Азыр эл күтүп атса элек. Мисал айтабыз деп атпады эле депчи. Анан келип туруп баягы сүйлөп аткан темадан эле кетип калдык. Кайта баягы натыйжа болбой калат да. Ошондуктан кааласаң буну уруксат берсең, башка бир кыска заманда аз чакыр, эл түшүнсүн, билсин. Тагыраагы ошо кыска эле жооп берип койсоңуз, даректүү жетип атат. Башталды элек. Кластерный акча бөлүнө элек, башталды элек. Башталды элек, ошо убакыт бар. Мисалыңызга токтоло бериңиз анда. Мисал келели, балким күтүп аткандыр биздин көрөрмандар. Мисал Турцияда атайын ассоциациялар бар. Мына ошол ассоциациялардан бирөөсү мисалы бүгүнкү күндө сүт өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясы Кыргызстандын. Молочное объединение Кыргызстана, ушуну курдук өкмөт деңгээлинде. Бүгүнкү күндө ушул ассоциациянын алтында заводдор деле, ташуучулар деле, фермерлер деле бириктик. Акыры бириктик. Биригип маселелерди чечип баштадык. Мына ушундай ассоциация мисал Турцияда бар да. Булар эмне кылат? Жылда топтолушат дагы председательдери, ошол жумуштун ичинде заводчиктер, фермерлер алдын келген, сүйлөшүп, маек кылып, тартышып, талашып,
баягы расходторду эсептеп, нарк беркин эсептеп, нешенде расход биздин экономика билесиңер, тышкарыга байланыштуу. Өндүрүш бизде жок. Ошол эле тетрапак Россия Казакстандан алабыз. Көрдүңөр? Ал жакта келип туруп өйдө ылдый болуп атса, согуш мына кандай таасирин тийгизди, пандемия кандай таасирин тийгизди. Баягы базар стабилдүү эмес да. Ошонун негизинде баалар өзгөрүп атат. Көрдүңөр? Ошондуктан ушунун баардыгын чечет дагы, чечип туруп анан 1 жылдык бааны алдын ала айтышат да. Кыш мезгилинде ушул баа болду. Завод деле өзгөртө албайт, тиги деле өзгөртө албайт. Бир бааны коюп коет. Коет. Кышка ушул, жай ушул. Кийинки жылга чейин. Эми ошого биз бара алабызбы? Мамлекет тарабынан барабыз, эмнеге барбайбыз? Мамлекет тарабынан эмне талап кылынат? Барыш керек. А бул жер мамлекет тарабынан бир гана Минсельхоз балким ошол баа чечим жагынан кайра эле баягы өндүрүштөр өкүлдөрү келип бул жерде бир гана алар эмес, Минсельхоздон келет, жактан келет, ошолор отуруп алып, ошолор чечишет. Мында отуруп алып, маек кылып, анан кийин эметилет да, чечиле турган нерсе. Мына бул практика дүйнөлүк. Көрдүңөр? И болду, эч ким талаш тартыш болбойт. Стандарттар коюлат. Сүткө мындай стандарт болуш керек. Сапаты жагынан. Бул стандартка дал келбедим, кечирип кой. Азыркыда интрига болбойт да, кара. Болбойт. Мына система буну эми акырын биз эметишибиз керек. Эң алгачкы азыр племенной чарбалар, фермердик чарбалар жаратышыбыз керек. Не үчүндө сырьё ушундан чыгып атат. Жана ага жогоруда айтып калбаңызбы? Ар ким сүттү ар кайсындай сайт, мисалы депчи. Буга дагы окутуулар, ал өзүнчө тема деп. Буга дагы сөзсүз түрдө окутуулар, жүрүшү керек депчи. Анан сиздин өзүңүздүн оюңузчачы ушу Кыргызстандагы фермерлерге, жөнөкөй эле карапайым дыйкандарга, ошо мал чарбачылыгы менен алектенгендерге мындай ушу окутууларды жеңил түрдө жеткирүүнүн бир механизми барбы? Болобу? Механизми мындай. Буну биринчиден Минсельхоз колуна алыш керек бир, менин оюмча да. Экинчиден жеке баягы патриоттун дейт го, келип туруп бул өзүнчө бизнес дебедимби? Ошону бекитпей, сактабай, көргөзбөйм дебей, өзүмчүл болбой дебей, ошондойлор чыгып, эми анын арасынан аз бул жерде айткан туура эмес болуп калат, бирок көпчүлүгү билет, жашыруун эмес, сен дагы билесиң. YouTube канал ачтым, Facebook каналы бар, Instagram каналы бар, WhatsApp группалар бар, толтура 5-6-7 ошолордон мен бүгүнкү күндө ошол өзүнүн чарба бар да, племенной чарбабыз бар, асыл тукум. Ошол жерде болуп жаткан башыбыздан өткөн тажрыйбаны бөлүшүп атабыз. Бөлүшүп келип атабыз. Анысы эле көп катталып атат, баардыгы билет. Ошол жерден угуп келечат. Видеого тартып эле, түшүндүрүп эле эмне болуп атат, кандай болуп атат. Баардыгын ошол жерден таратып, үйрөтүп келип атабыз. Мисалы биз жеке өзүбүз дагы турган болсок. Бирок буну дагы мындай масштабтуу кылыш керек болуп атат. Масштабтуу кылыш керек болуп атат. Азыр мына кечээ эле сүйлөштүк ошо жыйында. Биз 2 жыл мурун жаңылышпасак, Жайка билесиңер, жапондордун фонду. Ошол жерден эмен утуп, тендерди утуп, үйрөтүү боюнча TOT деп койгон, тренинг для тренеров. 12 фермерди өздөрү тандап, биздин хозяйство утуп чыкты. Өзүбүз биз эме болуп чыктык, эмне деп коет, окутуучу болуп, менин иним тажрыйбабыз бөлүшүп, ошол жерде 5 айлык, 4 айлык, 5 айлык окутуу жүргүздүк ошолорго. Ошол жерде тартылган видеолор бар, атайын. Үйрөтүү мезгилинде, практикасы деле, теориясы деле. Ошону мисалы Жайкада бар бүгүнкү күндө. Биз дагы деле сүйлөшүп эметип турабыз. Ошону мен мисалы кечээ сунуштадым. Биздин Азамат Феликсович министрдин орун басарына ошо Жайка менен сүйлөшүп, ошо видеону алып, көбөйтүп элге таратайлы деп. Мисалы ыкмалардан. Таратуу жагынан да жардам колдоо көрсөтүү. Толук ошол жерде сонун үйрөтүү маалыматы бар. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда сүт өндүрүүчүлөрүнүн маселесинин күнгөй тескейи боюнча сөз кылдык. Анда дагы бир катар маселелер дагы айтылды, суроолор, сунуштар дагы айтылды. Дегенкиси бул жерден мамлекет тарабынан дагы бул маселеге баягы зерек көз караш менен карап, жана дагы ошол эле учурда фермерлердин да өзүнүн жоопкерчилиги сөзсүз түрдө болуусу абзел. Мындан сырткары бирдиктүү бир система болмоюн, бул тармакта дагы баягы эле кайталанма башаламан иш-аракеттер боло бере тургандыгы дагы айтылды.
эмнеси болсо дагы мыйзамдуу мамлекетте болгондон кийин мыйзамдын гана үстөмөндүүлүгү болуш керек жана дагы адамдардын патриоттуулук сезими болушу керек. Аман туруңуздар.